Урматтуу мекендештер, сиздерди келе жаткан 2021 жаңы жылыңыздар менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Өлкөбүздүн ар бир жаранына ден соолук жана бакубат жашоо каалайм. Биз узатып жаткан 2020 жыл саламаттык сактоо системасы үчүн жана жалпы калкыбыз үчүн оор сыноолордун жылы болду. COVID-19 илдети биздин мамлекеттик башкаруу системасындагы олуттуу көйгөйлөрдү ачыкка чыгарды. Жоопкерчиликсиз бийликтин чыныгы жүзүн көрсөттү. Ошону менен бирге пандемия биздин коомдун прогрессивдүү күчтөрүн, медициналык кызматкерлерди, ыктыярчыларды, бизнес өкүлдөрүн жана албетте кайдыгер карабаган адамдарды бириктирди. Алар жалпы кырсыкка биргеликте туруштук беришти. 2020 жыл элибиздин ден соолук, үй бүлө жана адамдык мамиле сыяктуу баалыктарды кадырлаган жылдардын бири болду. Пандемиянын негизинде келип чыккан дүйнөлүк экономикалык кризис тилекке каршы биздин өлкөнү да аяган жок. Керешенин олуттуу кыскарышы өзгөчө сезилди. Биздин өнөктөштөр, донорлор, анын ичинде Россия эң оор учурда бизге жардам көрсөттү. Жаңы жана биз баамдагандай убактылуу өкмөт бүгүн өлкөнүн алдында турган кыйынчылыктарга туруштук бере алган жок. Ошентсе да үмүтүбүздү үзбөйлү. Биз бийликти туш келди адамдардын колуна бербешибиз керек. Себеби биздин мамлекетте чыныгы адистер, күчтүү менеджерлер, каарман дарыгерлер жана мугалимдер, ошондой эле биздин бактылуу келечегибиз үчүн сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө күрөшкөн мекендештер аз эмес. Кудайга шүгүр, биз ажайып мамлекетте жашайбыз. Аны биргелешкен күч аракет менен жашоо жана иштөөгө ылайык өлкөгө айланта алабыз. Силер билгендей, экономика ар бир мамлекеттин өзөгү. Андыктан мен экономикабыздын гүлдөп өнүгүшү үчүн болгон күч аракетимди жумшайм. Өлкөбүздүн ар бир жараны бакубаттуулукка ээ болуп, жаркын келечекке ой тилегин иш жүзүнө ашыра алат. Өткөн жылдагы кыйынчылыктарга карабастан биз сөзсүз жеңебиз. Биз 2021 жылга эң жакшы үмүттөр менен тилектерибизди орундата алган жаңы президент менен киришибизди каалайм. Жаңы жылда сиздерди жаңы жеңиштер коштоп жүрсүн.